Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бул эки дарыгер берүүсү. Ана алып баруучусу мен Эрмек Исмаилов жана кесиптешим Бегимай Жетимишева. Саламатсыздарбы, бүгүнкү программада биздин коногубуз Гүлүр Айхан Акбарова, эндоскопист, гастроэнтеролог. Саламатсызбы? Саламатсыздар, Эрмек, Бегимай. Кош келипсиз биздин эфирге. Чоң рахмат. Ушу башынан эле өзүңүз жөнүндө биздин көрөрмандарга маалымат берип кетсеңиз. Менин атым Гүлүр Айхан Акбарова Мансуровна. Мен ошол жеке клиникада, Бишкек медикал клиникта врач-гастроэнтеролог, эндоскопист болуп иштейм. Айтыңызчы, биз жаз мезгили да келип калды. Ошол жазда да өнөкөт оорулардын баары да күчөп калат деп айтышат го. Сизге мисалы үчүн кандай оорулар менен көп кайрылып атышат жана кайсы оорулар күчөп баштады? Себептери. Азыркы мезгилде ашказан оорулары аябай актуалдуу болуп саналып атат. Аябай эле көп кездешүүдө да. Ошолордун эң алдыңкысы болуп, бул ашказан жарасы жана 12 жарасы көп кездешүүдө. Ушул жерде ушул жаралардан алдың эндоскопист жана гастроэнтеролог деген ким? Ошол тууралуу дагы айтып кетсеңиз. Маалымат бериппи? Эндоскопист деген бул диагностика кылат. Ошол мен жаңы эле айтып кеткен ооруларды бул тастыктап берет да, диагноз коюп берет. Ал эми гастроэнтеролог болсо, ошол тастыкталган диагноз боюнча дарылайт, лечение кылат. Ашказан ооруларыны дарылаган. Ашказан ооруларды, кызыл өңгөчтү, 12 ичегин, ичегилерди дарылаган бул врач, гастроэнтеролог болуп саналат. Эндоскопист деген мен ошондо айтып кетейинчи, эл ичинде айтышат го, шалангы жутуптур, анан жутпай эле койгула деп. Ошол да эндоскопист деген. Бул ошол жана эле айтып кеткендей, кызыл өңгөчтүн, ашказандын жана ошондой эле 12 ичегин, былжыр кабыгын, слизистая оболочка деп коет, ошолорду көрүү бул гастроскопия болуп саналат. Ошол сиз көбүнчө ашказан жарасы, гастрит деген оорулар боюнча кайрылат деп айтып кеттиңиз да. Ошол кайрылган адамдар көбүнчө кайсы курактагы жарандар? Жаш куракта, 25 жаштан өйдө көбүнчө. Бул студенттер көбүнчө келет. Студенческий гастрит деп айтып койчу го, ошол окшойт. Себеби эмне деп? Себеби бул биринчиден туура эмес тамактангандан. Өзүңөр деле студент болуп жүргөнсүңөр, кээде убактында тамактана албай калышат, или тез татымдан да тамактанып калганда, анан бир эле жанагы сууду алып ичкенде баарына бергенде, эми бирөөсүнө Helicobacter pylori эң главный причиналардан болуп саналат. Ошол бирөөсүндө көбүрөөк болсо, ошол сууду ичип, башкаларына дагы передавать этет да, берилет. Ошол дагы алдыңкы себептерден болуп саналат. Бир нерсени сурайын дегем. Дагы себеп БАД деп коет го, БАДы. Биологиялык кошумча. Ошолордун себеби барбы, ошолорду ичип аткандар мисалы үчүн? Аларды ичип кайрылгандар да аябай көп кездешүүдө. Кээ бирөөсүнө жардам берсе, кээ бирөөсүнө жардам бербейт да, алдарычы. Индивидуальный непереносимость дегендер болот го. Ошонун кесепетинен язва болдум, анан кийин гастрит болдум деген себептерин. Ошонун кесепетинен болгон адамдар келди эле жок. Бир-эки эле келген, и то булар жанагы дарыланбай эле ошолор менен жакшы болуп кетем деп ойлогондор келген. Бирок себеби көбүнчө бул Helicobacter pylori да, 80%. 25 курактан жогору деп айтып кеттиңиз. Бул жерде жыныстык тарап. Негизи эркектер көп кайрылууда, эркек балдар ушундай да. Себеби эмнеде болушу мүмкүн? Себеби эркек балдар аябай эле мындай любвеобильный болушат го. Жанагы бул ошол жана айтып кеткен Helicobacter pylori бул слюна аркылуу, шилекей аркылуу жугуучу да, через поцелуй жугат да, өбүшкөндөн. Ошондон дагы биринчи эмелери, анан тамакты булар жасап жебейт эркек балдар. Булар даяр тамак жегенди аябай эле жакшы көрүшөт. Анан үчүнчү причинасы болсо, булар жанагындай көбүнчө куурулган тамактарды, ушундай острый, ачуу тамактарды көп жешет да. Аял кишине караганда. Өздөрү жасап жебейт дегенде бирөөлөргө барып конокко барып жешет деп айтасыз. Жок, эми үйдөн жасап жебейт да, алар обязательно көчөдөн тоюп анан келишет да. Анда айтыңызчы, тиги клиникалык белгилери эмне болот?
Бул ошол жана айтып кеткендей ашказан жарасынын өзүнүнчө симптомдору бар, 12 ичегинин өзүнчө симптомдору бар. Бул 12 ичегине голодный боли деп коет, ач оору да, ач ооруйт, ошон үчүн бат тамактанып турушат. Тамактанганда ошол оору басылат. Анан поздний боли деп коет, кеч ошол кечинде возникать этет, голодный ночные боли деп, ошол ач карындан болгон, анан кечинде пайда болгон оорулар. Ал эми ашказан оору болсо, бул ошол тамактангандан кийин эле сразу пайда болот да, ранний боли деп коет. 10-15 мүнөттөн кийин пайда болот ушул. Сиз жанагы жаз башталганда ушундай өнөкөт оорулар өрчүп баштайт, көп кайрылып баштайт деп айтып атпайсызбы? Ошол жаралар кайсыл убакыттын ичинде пайда болушу мүмкүн? Бир айдабы, 2 айдабы же 3 айдабы? Жалпысынан алганда. Баягы оору кантип Канча мүнөттүн ичинде пайда болуп калышы мүмкүн, өрчүп кетиши мүмкүн. Эгерде бул сразу эле язвага алып келбейт да. Биринчиден гастритке алып келет, анан эрозияга алып келет, анан язвага алып келет да. Бизде кандай, мындай орусча айтканда периодически кээде ооруп калат да, алар булар жакшы экен деп диета кармап коет. Бул диета менен жакшы болуп отуруп акыры жанагындай психологический депрессия, стресс болуп, ошол жаңы эле студенттер деп айтып кеттим, бул жанагындай зачетный мезгилде да, ушулар ооруп отуруп акыры ошол гастриттен эрозияга айланып, анан бул жакта факторы защиты деп коет. Ошо ашказандын өзүнүн жанагындай защиталары бар да, бул соляная кислота, ошолор көбөйүп баштайт, ошо хеликобактер пилорин өлтүрүш үчүнчү. Ал көбөйүп отуруп ашказанды өзү жеп баштайт да. Анан ушундайда акырындан эрозиядан анан язвага да өтүп кетет. Кээ бир мезгилдерде язва өзү дагы жакшы болуп калат. Өзү негизи 2 жумада ашказан өзүнү жанагындай восстановить этип турат да. Былжырчы эле жакшы болуп турат. Демек ошонун баардыгы канча убакытты камтыйт мисалы үчүн? Гастриттен жара болгонго чейин. Индивидуаль, ар кимдики ар кандай. Ал үчүн определенный факторлор керек да, ошол язвага айланыш үчүнчү. Кээ бирлөрдүкү гастрит менен туруп эле, ошол диетаны кармап койсо, кайра ошол симптомдо гастрит менен эле бойдон калат да, обострение болбой элечи. Бул нерсени сурап атканыбыздын себеби, мисалы үчүн кээ бирки көрөрмандарыбыз баягы меники гастритке, язвага чейин дагы бир топ убакыт бар деп барбай коюшат да. 6 ай өтсө да, 7 ай өтсө, ошентип барып баягы язва же ракка айланып кетиши мүмкүн да. Ошого эгерде ошол эндоскопист, врач-эндоскопист ошол тастыктап гастрит деп коюп берсе, бул сөзсүз түрдө лечение кылыш керек, дарыланыш керек. Бул дарыланбай койгон болбойт. Себеп дегенде ошол жаңы эле айткандай эрозия, язвага айланып, анан язванын 5 түрдүү осложнениясы бар. Ушуларга өтүп кетиши мүмкүн. Бул алдыңкысы, бул рак болуп саналат. Сиз айттыңыз го клиникалык белгилеринчи, ооруйт деп, ач карын ооруйт же болбосо тамак ичкенден кийин 15-20 мүнөттөн кийин ооруйт деп. Ушул гастриттерге тиешеси барбы? Ошондой эле оору клиникалык белгилер көбүнчө бул гастриттер мындай симптомсуз протекать этет да, буларда белгилер жок. Особо деле мындай беспокоить этпейт. кээде эле ооруп калышы мүмкүн экен да. Көбүнчө ооруганда бул уже функциональная диспепсия деп коет да. Негизи гастриттерге мындай жанагындай не характерно ооруганчы. Ошол язвага өтүп кетпеш үчүн андай эмне кылыш керек? Язвага өтүп кетпеш үчүн, эгерде ошол тастыкталса, анда сөзсүз түрдө биринчи бул диета кармаш керек, анан лечение кылыш керек. Кайсы убакытта анда гастроскопияга барыш керек? Профилактикалык түрдө өтүш керекпи? Показания деген, көрсөтмө, кайсыл оорулар көрсөтмө. Ошол мүнөздүү болгон симптомдорду жаңы эле айтып кеттим, 12 ичегисине, ашказанга ушундай симптомдорду эгер көрүүчүлөрүбүз өздөрүнөн байкаса, анда сөзсүз түрдө бул пландаштырылган гастроскопия деп коет. Бул өтүш керек. Анан мындай да случай болот, эгер адам баласы ошол кан кусуп калса или заңынан кан чыгып калса, бул шашылыш түрдө көрсөтүлгөн гастроскопия болот да, сөзсүз түрдө өтүш керек болот. Анан кээде жаш балдар тыйын жутуп алат, ушул инородный теландагы бул шашылыш түрдө көрсөтүлгөн. Ошондой эле острый курч оорулар, хирургиялык курч оорулар да болуп калат, перфорация, пищевода, пенетрация деген ушуларды да коюш үчүн сөзсүз гастроскопия өтүш керек болот. Баягы ошол өнөкөт ооруларды өрчүткөн белгилерди айтып кеттиңиз, жана тез татым, дагы башка тамак аштарды, анан баягы жаман адаттар деп коет го, баягы
ошол тамеки, анан арак ошол күчөтүшү мүмкүнбү? Аларда булар жанагы ошол ооруну эгерде гастрит менен жүргөн болсо, ошол арак ичип, анан сигарет чегип баштаса, ошолорду обострение кылат, күчөтөт да. Анан ошондой эле дары дармектерди да көп ичкен мезгилде ушундай болот. Көбүнчө мага жанагы ооруп калса, ношпа ичип, кетанал ичип кайрылгандар да аябай көп. Ошолорго кайрылат элем, андай ичпеңиздер депчи. Ошол Себеп дегенде ал жардам бербейт. Ошол наоборот күчөтөт ал ооруну, ашказан оорусунчу. диагностика тууралуу дагы сүйлөшөлү эми. Баягы азыр эндоскопия, гастроскопия деп баратабыз. Ошо мындай негизги ошол гастрит, язва ооруларын тастыктай турган ыкмалар эмнелер мындай? Лабораториялык Лабораториялык ошол себебин билиш үчүн бул биз Helicobacter pylori анализге жиберебиз. Анан бул жакта эгерде Helicobacter pylori чыкса, бул жакта антибиотиктер кошулат. Эгерде чыкпаса, анда аларсыз лечение дарыланат да. Андан кийин жөн общий анализ крови деп, кровьти тапшыртабыз. Кийин ошол инструментальный, эгер аябай эле коркуп, жок мен гастроскопиядан корком, анан каршы көрсөтмөлөр да бар да, ошоларды уруксат берсеңер айтып кетейин. Бул жанагы жүрөк жана ошондой эле өпкө ооруларынын жетишсиздиги, анан чоң зоб болсо, курч оорулар болсо, бул кекиртектен булар дагы каршы көрсөтмөлөргө кирет. Анан ошондой эле инфаркт миокарда, бул көрсөтмөлөрү болсо, кылбай эле коюш керек да гастроскопияны. Ошол сиз Helicobacter pylori деп айтып атасыз. Балким көрөрмандарга болсо түшүнүксүз болушу мүмкүн. Ал эмне? Ошол жөнүндө да кичине айтып кетсеңиз. Helicobacter pylori бул мындай бактерия, грамотрицательный бактерия. Бул ошол ашказан, негизи эле ашказан соляная кислотада бир дагы ал жакта жандык жашабайт да. Бир гана ошол Helicobacter pylori өзүнө ошол ашказанга түшүп алып, шилекей аркылуу түшкөндөн кийин ошол соляная кислотаны өзгөртүп, өзүнө аябай мындай удобный кылып, жанагындай диван, креслолорду коюп, ошокта жашаганга мындай эме кылганда, мүмкүнчүлүк создавать этип, бир гана ошол Helicobacter pylori ошол жакта жашайт да. Ошону менен бул өзүнүн аты айтып тургандай, пилори деген ошо ашказандын пилорический частинде жашайт. Ошол жакта жашап, көбөйүп, анан ашказандын средасын өзгөртүп, гастриттен, эрозияга, язвага жана ошондой эле ракка алып келет. Ошол бактерия канчалык коркунучтуу? Себеби бар экен деген дагы жарандар да болуп калышы мүмкүн да, эми дарыласам эч нерсе болбойт деп. Ушул жакшы суроо болду. Кээде гастроскопия өтпөй эле ушул анализди сразу тапшырып, бизде гастрит бар экен, биз Helicobacter pyloriга тапшырдык деп келген мезгилдер да көп кездешет да. Бул сөзсүз түрдө бул гастроскопия кылыш керек. Эгерде бунун количествосы болот, гистологический метод деп, канча көп болсо, ошончо жаман да. Анан бул жакта бир мезгилде айтпай кетиптирмин, анамнезин обязательно сураш керек. Жанагы пландаштырылган көрсөтмөлөргө бул эгерде ата-энеси, апасы или атасы ашказан рагы менен ооруса, анда булар сөзсүз түрдө ар жылы жанагындай гастроскопия өтүп туруш керек. Буларда Helicobacter pylorinde обязательно сөз түрдө лечение кылып туруш керек. Бул бар жок дегенге карабай, жок кылып лечение кылып туруш керек да. Демек, эгер мисалы үчүн гастроскопиядан корком деп, анан кийин бирок Helicobacter тестин тапшырып, анан кийин канды тапшырып, анан кийин ошо Helicobacter положительный болуп чыкса, мисалы үчүн сиздер дарылай бересиздерби же ошол эле моментте айтасыздар, жок, сиз жакшылап туура дарылайлы, сиз сөзсүз өтүшүңүз керек. Ушул эле түрдө, ушул анализ менен эле лечение кылган бирок өзү негизи туура эмес болот. Себеп дегенде ошол ашказандын бул былжыр кабыгынын кандай состоянияда экенин, эмне болгон экенин бул көрүп койгон жакшы да. Себеп дегенде 21-кылым бардык обследование бар. Мурун эми да действительно кыйын болгон, бирок азыр бар да, ошону сөзсүз түрдө өтүш керек. Канчалык мындай ошо шлангды жутуш, шлангы мындай экен, анан кийин жоон экен, анан ичке экен деп эле элдер аябай кабатыр болушат да. Ошол жөнүндө айтып койсоңуз, азыр жаңы современный мир, анан кийин баары
усовершенствованный. ошол шланг азыр жолундан ичкирдиби же ичкирген жок? Жок, негизи элдер көбүнчө суроо берет да, силердики детскийби анан взрослыйбы депчи. Негизи детский, взрослый деп бөлүнбөйт. Бул диаметрин карап эле да. Если кичине ичкерээк болсо, бул ойлошот экен да, бул детский депчи. Негизи эле бул адам бул психологический настрой да. Бул обследование көп деле убакыт албайт, 5 мүнөт эле убакыт алат. Эгер аябай эле корксо, местный анестезия берилет да, лидокаин менен. Анан болгончо ошол метайымды анан врачты жакшы угуп, бош жатып берсе, 5 мүнөт эле биз кирип көрүп чыгып кетебиз да. Аны болгончо бизге каршы болуп, окшуп, айткан сөзүбүздү укпай. Көбүнчө бул эркек кишилер үчүн аябай эле болезненный метод да. Алгыла эле алып чыккыла мени учтетпейин. Анан кээде айтып калышат да, ошо 5 мүнөт мага бир күндө өтүп кетти депчи. Кантип силер качы турбайсыңарбы деген таң каласың да. Ошол сиз айтып кеттиңиз, лидокаин беребиз деп. Кээ бирки учурларда баягы биз чет элдик клиникаларда көрсөк, бейтапты уктатып дагы коюшат да. Сиздерде ошондой ыкма барбы, жокпу? Ооба, Кыргызстанда деле бар. Сиздердечи? Бизде деле бар. Уктатып кылган, бирок уктатып кылганга караганда тиги эмнеге лишний раз наркоз алып не кылат? Ошону эле 5 мүнөт чыдап турса, кирип туруп эле чыккан жакшы да. Баса тиги балдарга мисалы үчүн детский, взрослый деп сөз болуп кетти. Жаш баланын ошондой оору кездешеби, жаш балдарда, анан кийин ошондой обследование кыласыздар, гастроскопия. Жаш балдарда, мол, мен ошо гастроскопия менен практика өтүп жүргөндө аябай жанагы тыйын жутуп алган. Жана ошондой эле химический средства жана жууган аябай ичип алгандар көп. Ожог. Уксус дагы. Уксус да ичип алган. Аябай ошо ата-энелер ушуларга кылдаттык мамиледе болуп, ошол чистящий порошокторду деги эле ушуга окшогон нерселерди өйдө алып коюш керек да. Могу пищеводу полностью күйүп кеткен, кичинекей мына 4 жаш балдардан, 1,5 жаш балдарды да көрүп калдым. 5 жаш балдардан язваны деле көрүп калдым. Жанагы лекарственный дагы болот. Бул жанагы недавно ооруду го, омикрон болупчу, жаш балдар деле ооруп баштады го. Ошондо парацетамол, ибупрофен кечке берип аткан, ошо на фоне дарылардын фонунда язва 4 жаштагы, 5 жаштагы балдарда көп көрдүм да ошондойчу. Ошондо ошол эле баягы чоң адамга колдонулган гастроскопия менен эле. Жок, диаметри кичинекей. Кичине кесиштер же кеспейби? Жок. Кеспей эле ошо менен кирип чыгабыз. Жаш балдардыкы эми билесиңер да, кичинекей мындай кичине неприятно аябай кыкырып өкүрүүлөр менен өтөт, бирок бул диагностика сөзсүз түрдө керек да. Менимче жанагы жол путь передачи деп орусча айтып коет го, ошол боюнча бир аз дагы кененирээк мындай маалымат айтып кетсеңиз, кандай жол аркылуу ошо хеликобактер пилори бактерия адамдарга жугушу мүмкүн? Эгерде ошол бейтап келсе, бейтаптын канынан хеликобактер пилори чыкса, анда бул кандай жолдор менен жугат? Бул контактный путь деп коет, и контактно-бытовой дейт. Ошол, если ошол балада чыккан болсо, семьясындагы ата-энесинден, апасынан деле сөзсүз түрдө обследование кылыш керек, текшериш керек. Себеп дегенде бул семейный оору деп коет да, үй бүлөлүк оору. Ошо чашка, ложка, вилка булар баары бир колдонушат да. Ошо бир колдонгон бири-бирине жууп калышы мүмкүн. Сиз айткан жанагы биздин немебизден, слюнабыздан, ошо кашыктан кашыкка секирип бири-бирибизге беришибиз мүмкүн. Жок, жакшы обработка кылып жуубаганда. Мен эми баарында эле жана посудомоечный машина жок Кыргызстанда. Почти эле жок да. Ошол. Анан кээ бирөөлөр жууганда жанандай эмени соблюдать этпейт, эптеп эле сууга мынтип сууп коюп, кайра коюп коет, Анан бизде Кыргызда эмне жакшы, конок аябай жакшы көрөбүз. Коноктор келгенде мен көп айтам, чмокаться не надо деп башташат бири-бирине. Ошо полностью кетет да. Өшкөндөн сөзсүз түрдө, если кыз жигит болсо, кызына жугат, кыздан балага жугат, ушинтип кечке жугуп жүрө берет да. Демек кыз жигит болордон алдын хеликобактерисин текшерип алсын. Барбы жокпу деп. Ашказанын оруйбу деппи? Ооба. Эгерде ошол тастыкталбай жок деп чыкса, анда бул стресс менен и тамак ашыдан болгон болот. Жанагы зубной щеткалардан да жугуш мүмкүнбү? Ооба, сөзсүз түрдө аларды дагы. Баягы эле гигиена турбайбы? Гигиена жакшы. Личная гигиена. Личная гигиена, ошону туура
соблюдать этсең. О, коронавирус сыяктуу эле да, могу масканы обязательно ар бирибиз сакташ. А бизде эмне кылат? Кечке эле жүрөт го, ошол сыяктуу щеткаларды деле кээде мамасыныкын, атасыныкын баласы ушинтип айылдар да көп кездешет да буларчы. Тиги коронавирус келгенде кол жууганды үйрөнсөк, эми хеликобактер келгенде тиш жууганды, баягы немелерди алып, дистанция, ушу обязательно сөзсүз түрдө шапочкасы менен ошентип. Сонун информацияны айтып бердиңиз бизге. Менимче биздин телекөрүүчүлөрүбүз аябай жакшы түшүндү болуш керек. Себеби дегенде ушундай чайнап сиз информациянын баарын бердиңиз да. Жанагы дарыл баягы кээ бирки дарылар деп айтып кетип атпайсызбы? Баягы язваны өрчүтүш дарылардын кесепетинен. Сиз ушул балким тагыраак айтып кетсеңиз, эмне үчүн, мисалы үчүн кайсы дары ошол ашказан оорусун күчөтүшү мүмкүн? Көбүнчө булар ашказан ооруганда ошол бул биринчиден жана айткандай эле болевой синдром да, оору аябай күчтүү болот. Ошол ооруну басыш үчүн булар обезболивающий дарыларды көп ичет да, ошол кетонал, ношпа, ушул эки дарыга акцент көп жасалат. Бул оорулар ошол себебини карасак, биринчи себебини, булар наоборот ошол лекарственный эмеге алып келет, гастритке алып келет. Ушулардын фонунда гастрит развиваться этет да. Ошол себептен бул дары дармекти ичкенге болбойт. Жана ошондой эле парацетамолду дагы көп ичкенде ушундай. Эгер аз ушул жерден суроо берип калайын. Эгер тамак ичип анан кийин ошо дарыларды колдонсочу? Тамак ичип колдонсо болот, бирок мындай бир или эки жолу. Бул менен лечение кылган болбойт. Бул симптоматический лечение болуп калат да, ошол оорунун эле симптомду басып турат. Себебинин дарыламайынча бул ичкен дары жанагындай эффект бербейт да. Мисалы үчүн да, эми температура болду, 1,5, анан кийин парацетамол ичкиси келди, анан ошондо тамак ичкиси да келбей калат, анан кийин ошондон билип кой зыян келбесин ашказаныма деп, анан кийин тамак ичип, анан кийин парацетамолду ичсе, мисалы үчүн мындай кичине защита ушундай болобу деген суроом да. Жаш балдарга эсиле кайрылсак, бул жакта жаш балдар да көп кездешүүдө. Буларга атайын свечилер бар. Сификонный свечи бар деп коет да. Буларга ошо свечи түрүндө берген жакшы. Или бупрофен, нурофен деген суспензиялар бар, ушуларды берсек болот. Бирок сөзсүз түрдө ашказанды тойгузуп туруп анан бериш керек да. Анан кечке эле ал если температура чыга берсе деле бир жерде бирдемке болуп атат да, ошон үчүн чыгып атат. Жанагы язвага алып келиши мүмкүн депчи. Андан да коркунучтуу эмне болушу мүмкүн дейт. Бул кан кусуусу, кровотечение болот. Кан оозунун канын кусуп калат. Ошодо да көп келишет, анан заңда да кандын пайда болушу да. Демек бул жерде баягы бейтап кайрылганда кандайдыр бир дарт мененчи, даттануу менен сөзсүз түрдө сиз айткандай баягы анамнез эмне канчан эмне болуп ошол оору пайда болду деген сөзсүз түрдө сураш керек. Бул сөзсүз ошону байкаш керек. Жанагы дарылоо боюнча дагы бир суроо берип кетейин деп элем. Мисалы үчүн бейтап сизге келди, гастрит же язва деп койдук, анан хеликобактер пилорин өлтүрдүк сиз баягы. Анан ошондон кийин дарылап бүткөндөн кийин кайра эле бейтап тамеки же арак же болбосо жанагы бирөөсүндө хеликобактери бар адам менен контакт болуп дегендей. Анан кайра эле ал оору пайда болушу мүмкүнбү же? Ооба, кайра эле пайда болот. Бул уже өнөкөт оору болуп калат да, кайра эле пайда болот, ооба. Бул жерде айтып аткан себеби бир бейтап бизге ошол гастрит язва менен дарыланып, ошо кошумча ошо тамеки тартып жүрөт да, анан кайра 14 күн, 15 күндөн кийин баягы хеликобактер пилори же гастроскопия кылсак, оору кандай болсо ошондой эле болуптур да баягы. Демек ошол тамеки тарткандагы көптөгөн зыяндарын алып келет турбайбы? Тамеки өзүнүн тамекисин башка бирөөгө бериптир демек. Мындайда мен көбүнчө ушул мен бейтаптарыма айтам, ашказан деги эле ушул внутренний органдардын лечениясы бул 90% диета да. Эгер ошол диетаны кармабаса, мен айткан көрсөтмөлөрдү аткарбаса, бул лечениядан дарылангандан эффект жок да. Ошондой эле силер айтып кеткен бул тамеки тарта берсе, иче берсе, анда бул бейтап өзүнө жардам бергиси келбей эле да. Анда лечениянын кереги деле жок. Сиздин тажрыйбаңызда ошо көп жылдан бери сиз гастроэнтеролог болуп иштейсиз. Биздин Кыргызстанда ошол ашказан оорулары кайсыл орунда турат мындай? Маалыматыңыз барбы?
Негизи мындай алсак, север, юг депчи, югта көп кездешет да ашказан оорулары. Алдыңкы эле орундарда турат, көбүнчө бул азыр гепатит деле биз карап атпайбызбы? Гепатиттер көбөйүүдө, аябай эле. Бул жанагы демек баягы бизде биринчи орунда өпкө оору, жүрөк оору дегенчи, ошолордун эле катарында тура турбайбы? Ооба, бар эле мисалы пульмонолог келсе айтат, пульмонологический оорулар биринчи местода да турат деп. Гастроэнтерологический оорулар деле биринчи местода турат. Буларды деле жанагындай калтырып койгон болбойт. Эмне үчүн түштүк тараптык көбүрөөк деп атасыз? Түштүк тарап дегенде бул жана образ жизни да, кандай тамактанышат, тамак маданияты кандай. Бул жакта көбүнчө ушул курулган тамактар, ошондой эле плов аябай көп жейилет, ушул суудун тазалыгы эмес, кээ бир жерлерде суу бар, кээ бир жерлерде суу жок. Ошол причиналар. Анан той аябай көп. Күндө плов жейбиз деп. Сорпойчу. Булардын баардыгы ошол язва, гастриттерге алып келет. Ошол состоянияны мындай курчутат да. Кесиптешим, эми профилактика жөнүндө сүйлөсөк, ооруну кантип алдын алса болот? Ооруну алдын алыш оңой, дарылагандан көрө да. Бул эрте менен эрте туруп, комнатный температурада сөзсүз түрдө суу ичишибиз керек. Суу ичкенден кийин бул ар кандай ботколорду, да, пайдалуу ботколорду жешибиз керек. Анан ошондой эле обедте деле мындай тез татымдардан тамактанбай, тамактанганда деле рахат менен, аз-аздан, бат-бат тамактанып турушубуз керек. Бул менен биз эмне кылабыз? Суу ичкенде эле уже бардык органдарды тургузабыз. Тургула биз тамактанабыз деп, ар бир өзүнүн функциясын даяр болот. Конок келе турбайбы, даярданалы депчи. Ошол сыяктуу бул органдар дагы просыпается, өзүнүн жумушун кылып баштайт. Ошон үчүн аз-аз жесек, бул өт дагы жанагындай застой болбойт, холецистит болбойт, өзүнүн функциясын аткарып, ошол каждый раз тамак жегенде өт чыгарып турат. Анан ошол туура ботко, ушундай курулган эмес, сууда бышкан тамактарды жесек, ашказанда ошону жана термический обработка кылган оңой өтөт. Ичегилерге дагы жакшы, запор да болбойт, ичте өтпөйт, бат-бат барып мындай бар жок проблем болбойт да. Ошон үчүн туура тамактаныш керек. Тамактанганда дагы кино көрүп или телевизор көрүп калып или телефонду чукулап көрбөй, ошол концентрация полностью тамакка болуш керек да. Ырахат менен, релакс, мындай аябай эме менен жеш керек да, майда чайнап, шашпай, Ушул баягы чайноо боюнча айттыңыз да, бир журналист таанышым айтып калды эле да, Эрмек баягы тамакты бат-баттан жеш керек экен, анан көп узак отуруп жебеш керек экен деп. Эмне үчүн бул мындай нерсе? Жок, наоборот, ошону узак отуруп жеш керек. Узак отуруп шашпай жеш керек. Шашып бат-бат жеп калсаң, вздутие живота деп коет. Ичтин көбүшү башталат да, бул жактан жана воздух түшүп калып, кичинекей балдардан коликалар болот го. Ошол сыяктуу бизде дагы болот да. Узак дегенде канча? Жарым саат, 1 саат? Жарым, хотя бы 20 минут. 20 минут хотя бы. Канча тамак? Эмне тамак жеп атасыңар ошого да. Көп Түрүнө жараша. Бул сурап аткан себеби жумуш убагында обед десе көп жешке, узак убак жеш керек экен, 1,5 саатка айланып. Жок, өзү негизи 1 саат эле берилет да, анан биз тамак алып антип кечек, 20 мүнөтүбүз калат. Хотя бы ушул 15 мүнөттүн ичинде, 20 мүнөттүн ичинде шашпай, анан ошоларды жешибиз керек. Көбүнчө жана овощи, фруктыларды көбүрөөк жеш керек, суу ичиш керек, обычный суу, сок эмес, чай эмес, ушу просто обычный суу. Газированный суулар жардам? Газированный жок, болбойт. Нежелательно. Жанагы колалар боюнча да сураганды унутуп калыппыз да. Алар канчалык деңгээлде зыян келтириши мүмкүн? Булар канцероген, биринчи этаптагы канцерогендер десем жаңылышпайм, себеп дегенде алар менен көрүп атасыңарга туалеттерди жууп атат, насекомыйларды өлтүрүп атат, биз ошону ичип атабыз. Ашказаныбызды ошону менен акырын өлтүрөбүз. Бүгүн биздин коногубузда Акбарова Гүлрайхан, эндоскопист, гастроэнтеролог дарыгер болду. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Эфирибиздин акырында биздин ошо көрөрмандарга каалоо тилегиңизди айтып кетсеңиз. Силерге да чоң рахмат. Негизи ушул Кыргызстандын деңгээлинде ушундай жакшы көрсөтмөлөрдү чыгарып атасыңар. Бул адамдар үчүн аябай керек дейм да. Анан бул эмне деп айтайын дедим эле, скоро Кудай буйрса орозо башталып атат. Эгерде ушул ашказандан, кызыл өңгөчтөн, 12 ичегинден жалып болсо, даттаноолор болсо, буларды сөзсүз түрдө дарылаш керек. Дарылагандан кийин гана орозо кармоого болот.
бул жөнүндө биз дагы кененирээк ошо орозо жакындаганда сөзсүз түрдө сүйлөшөбүз, кесиптешим. Албетте. Кантип тамактануу керек, качан деп баарын. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр, ушинтип биздин эфирибиз аяктады. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.